Ал эмес мына кээде арызданып калат ушул бизге. Ошол жанагы эркектер бул жалпы эле сөз мындай бир ошол даарат өтө билиш керек болот да. Кээде ошол жубайлык мамиле болгондо ошол эркек бир туугандар даарат алганды билбегенден, ичсин жаны билбегенден аялдарын оору жуктуруп койгондору бар. Ошондуктан мен айтат элем, ошол жанагы гигиенаны сактоо, кароо ар бир эркек билиш керек сөзсүз түрдө. Мусулман намаз окугандар деле кээде ошону билишпейт да, анан жанагы даарат албай келип туруп, анан жубайлык мамиледе болгон себептен аялдар ооруп калып, ошондон арыздангандар көп. Айта албайт баардыгы. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул пайгамбардын сүннөтү, тартиби. Ошондуктан келгиле даарат алганды, истинжа кылганды үйрөнүшүбүз керек. Анан ерден эшек үркпөйт деп эле ушум тасыган бойдон келип жата берген менен ал ошол жанагыдай бир оору жууп калыш коркунучу бар. Ошондуктан келгиле баардыгыбыз таза аракетте болгонду Кудайым насип кылсын. Ошондон тарикаттын аалымдары дайыма даарат менен жүргөндө, уктап атканда даарат алып жатканды бизге сунуш кылган. Ошондуктан келгиле анан кийин даарат деген намаз деле керек экен деп кээде намаз окубай жүрүп деле келип ушинтип неме кылып анан адамдар жубайларын оорутуп алса, анда ал жакшы эмеске алып келет.